Ассалаумағалейкум туғандар. Болып жатқан оқиғалар ұқсаңыздар керек. Негизи эле бардыгы официалдуу, бардыгы жакшы деп ширин сүйлөп, баарын эле кызыктырып, башын айландырган косуягы. Мейли туғандар. Бул жагын эми мамлекет өзү текшерип, өзү багыттап коет деп ойлойм. Ага чейин сабыр кылып күтө туралы. Мындан ары кандай болот, эмне болот. Эгерде жагдайга карабай эмсени сатам десеңиздер, мынакей туғандар, сиздерге толук түшүндүрмө. Анын үчүн сиздерге ушу 4 приложение керек болот. Мекс биржасында эмсен бар деп атышат, бар туғандар. Ал чын. Бул Мекс биржасында бар эмсен. Бирок Мекс биржасы Кыргызстанда катталган эмеспи, негизи эле P2P иштебейт. Мындай адамдар бири-бири менен ушу криптовалютаны сомго же кайра криптовалютага алмаштыра албайт бул биржада. Ал жолду мен Binance аркылуу кылып атам. Азыр ушу боюнча толук түшүндүрүп берем. Маани берип, угуңуздар, көрүңүздөр. Ушу видеонун алдына болсо Binanceга жана Мекс биржасына катталуу үчүн, регистрация болуу үчүн ссылкаларды таштап коем. Катталсаңыздар, чоң эмес же аз да эмес, кичинекей да болсо бир бонустар аласыздар туғандар. $4, $5 ар кандай. Арзандатылган комиссия болушу мүмкүн. Кыскасын айтканда, ушу мен калтырган видеонун алдына ссылка менен кирсеңиздер, сиздерге эч кандай зыяны тийбейт. Ушу Мекс биржасынан саткандан кийин туғандар, ошо өзүңүздөрдүн эмсени саткандан кийин Binanceга которуп, ушу Binance'тан P2P аркылуу чыгарып алсаңыздар болот. Мындан аркы түшүндүрмөнү көрүңүздөр туғандар. Катталып регистрация болгондон кийин жогору жакта, оң жакта еще деген баскыч бар. Ошону басасыздар. Басканда эле сол жакта P2P англисче окуганда чыгат, ошону басасыздар. Киргениңизде эле купить продать деп чыгат. Оң жакта, жогору жакта КГС деп турат туғандар. Оң жакта, жогору жакта КГС деп турат. Ошону башында сиздерде доллар же башка валюта болот. Ошону жазып аласыздар. КГС деп Кыргызстандын валютасы чыгат. Ошону басасыздар. Мына ушул жерде туғандар сатып алсаңыздар болот. Эмнени? USDT деген валютаны. Бир USDT $1 барабар. Сиздерге ашып барса $1 эле BNB валютасы керек болот. BNB-ны эмне кыласыздар? BNB бул комиссия катары колдонулат, MCN'ди Trust Wallet'тен башка жака которуу үчүн. Ушул жерде мына P2P дегенде арбитраждын баардыгы ушул жерде туғандар. Ушул жерден киресиздер. Сиздерге канча сомдук USDT керек болсо, ошону жазасыздар дагы. Разместить ордер деп турат, ылдый жакта. Ошону бассаңыздар, уже сиздер ошо сатуучу адам менен байланышка чыгып, ошо адамга банк аркылуу акчаңызды которуп алсаңыз болот. Андан кийин торговляга кирип, BNB-ны басасыздар туғандар. Болсо өзү чыгып калат, ошо өзү чыкканда өзүн басып койсоңуздар, болсо поисктен BNB деп жазасыздар. Жазганыңыздардан кийин могул жерге $1, 2 же $3 деп жазып туруп, купить деп бассаңыздар, сиздер BNB-ны аласыздар. Ушу туғандар, алгандан кийин вывод деген турат мына жерде. Выводты дагы басабыз. Баскандан кийин BNB-ны алганда өзү чыгып калат, болсо поисктен жазасыздар туғандар. Мисалга мен сиздерге могу страх деген криптовалюта алган экенмин мурда. Ошо боюнча көрсөтүп берейин. Отправить через криптосеть деген басабыз туғандар. Ушул жерден сеть дегенде туғандар, BNB-нын өзүнүн Smart Chain деген өзүнүн сети бар, өзүнүн байланышы бар. Ошону басышыңыздар керек. Мисалга ушу страх боюнча көрсөтүп бердим. Басып туруп сеть дегенди тандашыңыздар керек, сөзсүз. Туура эмес тандап алсаңыздар туғандар, акчаңыздар белгисиз эле башка бир адреске кетет, болсо жок болуп кетет. Выводты басып, дагы выводты басасыздар. Ошентип эме кылсаңыздар болот. Чыгарып алсаңыздар болот. Точнее,
тагыраак айтканда Трус Wallet'ке ушул вывод деген жер аркылуу которуп алсаңыздар болот туугандар. Поисттен жазып мисал кылып көргөзүп берейин. BNB, мына BNB чыкты. Отправить через криптосеть. Мынакей туугандар көрдүңүздөрбү? Сеть деп турат, вывод сумма деп турат. Ушул жерден Smart Chain басасыздар сеть дегенде. Адрес деген жерде Trust Wallet'теги адресиңиздерди жазасыздар. Канча сумма, канча BNB, $1 BNB алган болсоңуз, ошо максимальный деген бассаңыз $1 BNBңиз ушул жерге чыгып калат. Так, туугандар, могу адрес деген жерге Trust Wallet'теги адреси басасыздар. Мына автозаполнение болбосо ставить кылсаңыздар, ушул жерге ошо адрес өзү туруп калат. Trust Wallet'тен получить BNB'ни бассаңыздар эле ошо адрес чыгат, ошо адрес скопировать этип туруп көчүрүп алып ушул жерге жазасыздар. Так, мындан ары туугандар. Мындан аркысы ошо Trust Wallet'ке жөнөтөсүздөр туугандар. Trust Wallet'ке жөнөтүп, Trust Wallet'тен BNB'ни комиссия катары колдонуп. Ассаламу алейкум туугандар. Binance боюнча айтып бердим азыр эле. Binance'тан Trust Wallet'ке BNB'ни которордо туугандар, получить деген басасыздар. BNB'ни басасыздар. Мына адрести скопировать этип туруп, ошо адрести BNB'га кирип, BNB'дан дагы Binance'га кирип, BNB которордо ошо адреси басасыздар. Ошо адрести выставить кылсаңыздар, дароо ошо адрес өзү коюлуп калат. Бир нече жолу адрести туура экенин текшериңиздер. Анан дагы туугандар, сеть BNB деген сеть менен гана жөнөтүңүздөр. BNB Smart Chain деген турат. Ошо BNB Smart Chain деген сеть болот, ошо менен гана жөнөтүңүздөр. Так, туугандар, BNB сиздин Trust Wallet'ке сиздин кошелкко түшкөндөн кийин MCN coin'ди жөнөтөсүз. Анан үчүн отправить басасыздар. Ушул жерден MCN coin'ди таап туруп, кыскасын айтканда MCN coin'ди таап, MEX биржасына өткөрөсүздөр. MEX биржасына жөнөтөсүздөр. Анан MEX биржасынан сатасыздар дагы. MEX биржасынан дароо эле Binance'га жөнөтүп, Binance'тан картаңызга которуп алсаңыз болот. MEX жана Binance биржалары боюнча ссылкаларды видеонун алдына таштап коем, ошол жерден катталып өткөрүп алсаңыздар болот. Регистрация, верификация. Эле сол жакта Google'дун сүрөтүн бассаңыздар, электрондуу почтаңыз дароо чыгат, ошону басып туруп катталып башlasаңыздар болот. Же оң жакта Telegram сүрөтүн бассаңыздар, Telegram аркылуу катталасыздар. Электрондуу почта менен катталуу үчүн электрондуу почтаңызды жазасыз. Далее деген басасыз. Баскандан кийин я не робот деген басасыз. Сиздерге окшош сүрөттөрдү, окшош нерселерди таап басышыңыз керек. Андан ары пароль жазасыз. Паролуңуз татаалыраак болсун туугандар. Сандар, тамгалар, точкалар, ушундай ар кандай нерселер, белгилер аралашкан болсун. Сизге код келет сиздин почтаңызга, ошо кодду жазасыз. Ошо кодду жазгандан кийин регистрация толугу менен бүтөт. Андан ары верификация башталат. KYC деген. Бул сиздин регистрациянын эле бир түрү. Сиздин маалыматтарыңызды толугураак, даанараак толтуруу жолжобосу. Буга сиздин паспортуңуздун эки тарабын жана өзүңүздү сөзгө тартып жөнөтүшүңүз керек болот. Бул бир нече саатка чейинки убакытты алат туугандар. Андан ары бардык регистрация, верификация бүткөндөн кийин сиздер биржага киресиздер. Сиздердин регистрация жана верификацияңыз толук бүткөндүгү жөнүндө маалыматты сол тараптагы адам сөйлөп турган жерди бассаңыздар, андан аркы сиздер катталдыңыздарбы же катталбадыңыздарбы ошону көрсөтөт. Иван Иванов дегендин оң жагындагы ссылканы бассаңыздар, расширенный KYC пройден деп чыгат туугандар. Сиздер өттүңүздөр деп турат. Регистрация, верификация бүткөндөн кийин Google Play'e киресиз. Изөнү басасыз, MEX деп жазасыз. Жазганыңыздан кийин ушул биржа чыгат, ушул биржаны установить кыласыз. Мен установить кылып алдым. Дароо кире берейин.
Бул биржага киргенден кийин регистрация деп чыгат. Сиздер регистрация болгонсуздар, баса бериңиздер. Баскандан кийин войти деп чыгат. Войтини басасыздар. Регистрация болуп атканда жазган электронный почтаңызды жазасыз, анан пароль жазып кирип кете бересиз. Регистрация верификация болуп бүтүп, Play Market'ten Max приложениясын өткөргөндөн кийин кантип MCN'ни сатам деген суроо пайда болот. Жогору жакта депозит деп турат, ошону басасыздар туугандар. Ошо депозит дегени баскандан кийин внести криптовалюту деген чыгат, ошону басасыздар. Андан кийин MCN деп жазасыздар. MCN деп жазсаңыздар чыгат, ошону басасыздар. Ушул жерде поделиться адресим кылып жөнөтсөңүздөр болот, WhatsApp'тан, Telegram'дан. Болбосо скопировать кылып көчүрүп алсаңыздар болот. Мен скопировать кылып көчүрүп алып Trust Wallet'тен жөнөтөйүн. Trust Wallet'ке киргенде эле сол жакта отправить деп турат. Ошо отправить басабыз. MCN деп жазсаңыздар болот. Болбосо монтип MCN бар болсо MCN чыгып калат өзү. MCN'ди басабыз. Вставить дегенди басабыз, адрести коебуз, жана скопировать этип алган адрести коебуз, MCN жазабыз. Менде MCN болгон MCN'ди сатып ийгем тилекке каршы. Азыр болгонун жазайын. 05 MCN жазалы. Подтвердить басабыз туугандар. Котордук туугандар, жөнөттүк. Max биржасына Trust Wallet'тен MCN'ди жөнөттүк. Азыр биржага өтүп, текшерип көрөлү. Болду, кетти. Биржага өттүк, чыгабыз. Кошелекке киребиз. Swap дегенге киребиз. Мына MCN түштү туугандар. MCN түштү. Эми муну кантип сатабыз деген суроого. Торговляга киребиз туугандар. MCN деп жазабыз. MCN'ди басабыз. Мынакей, ушул жерден лимит деген турат туугандар. Ошону маркет дегенге өткөрөбүз. Бул рынок, базар баасында сатып алуу деген түшүнүктү берет маркет деген. Покупкадан продажага киребиз. Ушул жерден болгон MCN'ди 05 MCN турат. Ошону толук сатабыз. Продать деген бассам, Max приложениясын өткөргөндөн кийин кантип MCN'ни сатам деген суроо пайда болот. Жогору жакта депозит деп турат, ошону басасыздар туугандар. Ошо депозит дегени баскандан кийин внести криптовалюту деген чыгат, ошону басасыздар. Андан кийин MCN деп жазасыздар. MCN деп жазсаңыздар чыгат, ошону басасыздар. Ушул жерде поделиться адресим кылып жөнөтсөңүздөр болот, WhatsApp'тан, Telegram'дан. Болбосо скопировать кылып көчүрүп алсаңыздар болот. Мен скопировать кылып көчүрүп алып Trust Wallet'тен жөнөтөйүн. Trust Wallet'ке киргенде эле сол жакта отправить деп турат. Ошо отправить басабыз. MCN деп жазсаңыздар болот. Болбосо монтип MCN бар болсо MCN чыгып калат өзү. MCN'ди басабыз. Вставить дегенди басабыз, адрести коебуз, жана скопировать этип алган адрести коебуз, MCN жазабыз. Менде MCN болгон MCN'ди сатып ийгем тилекке каршы. Азыр болгонун жазайын. 05 MCN жазалы. Подтвердить басабыз туугандар. Котордук туугандар, жөнөттүк. Max биржасына Trust Wallet'тен MCN'ди жөнөттүк. Азыр биржага өтүп, текшерип көрөлү. Болду, кетти. Биржага өттүк, чыгабыз. Кошелекке киребиз. Swap дегенге киребиз. Мына MCN түштү туугандар. MCN түштү. Эми муну кантип сатабыз деген суроого. Торговляга киребиз туугандар. MCN деп жазабыз. MCN'ди басабыз. Мынакей, ушул жерден лимит деген турат туугандар. Ошону маркет дегенге өткөрөбүз.
бул рынок базар баасына сатып алуу деген түшүнүктү берет маркет деген. Покупкадан продажага киребиз. Ушул жерден болгон МСНди 0,5 МСН турат. Ошону толук сатабыз. Продать деген бассаңыздар болду, сатылды туугандар. МСН калбады, бизде уезити бар. МСНыбызды уезитиге алмаштык. Мынакей туугандар, уезити. Бир уезити $1 барабар. Ушундан суроо келип чыгат. Сатыштыгы үйрөндүк, сатып алууну кандай кылабыз деп ушундай суроолор келиши мүмкүн. Анда көргөзүп берем. Ушул эле жол менен туугандар торговляга кирип, МСНди жазып, просто продажанын ордуна покупканы басып коебуз. Ошентип МСНди сатып же алып, азыр эле сиздерге бардыгын толук түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Мына Binance биржасынан катталып, ушуга регистрация болуп, ушул биржадан сомго уезитini алып, уезитиге BNB деген коинди аласыздар дагы. $1 эле алсаңыздар болот ошол комиссияга. Ашып да калат. $1 BNB'ни аласыздар Binance'га. BNB'ни Binance'дан Trust Wallet'ке өткөрөсүздөр. Trust Wallet'тен BNB'ни комиссия катары колдонуп, Trust Wallet'тен MCN'ди MEX биржасына өткөрөсүздөр. MEX биржасынан MCN'ди саткандан кийин уезитиге сатасыздар. Уезитини Binance'га өткөрүп алып, Binance'дан анан P2P аркылуу өзүңүздөрдүн картаңызга которуп алсаңыздар болот. Ушу туугандар, колдон келген жардамды бердим. Бул жагы өзүңүздөрдөн.